Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле петличкамды унутуп калыптырмын. Жана микрофондучу. Анан ошон үчүн катуураак сүйлөйүн, кыйкырып. Биз азыр деген артында Ысык көл деген жерде турабыз. Керемет Ысык көл, Кыргызстандын керемети. Укмуш жер экен. Жанагындай терең болуп кетпеген пляж экен да. Элдер жок. Атайын Боз үй шаарчасына келдик да. Анан мынакей карасаңыздар болот. Арт жакта фуп деп көрсөтпөй. Күн электростанциясы 11 киловаттка экен. Ошону сиздерге көрсөтүп берейин азырчы. Мына достор, аркамда 20 даана панелдер турат. 585 ваттыктар деп айтты. Бул системаны биз койгон эмеспиз. Биз бул системаны кошконго келдик да. Анткени кардар өзү сатып алыптыр. Анан эмнеге келдик? Анын айтымында аккумуляторлор жыттанып кетиптир да. Демек туура эмес кошулган. Биз азыр туура кошуп, ушуну иштетип беребиз да. Бизде ушундай да кызмат бар негизичи, достор. Эми алдырып атасыздар, мисалы өзүңүздөр Кытайдан арзан болот, мындай болот, тигиндей болот депчи. Биз мына кошуп эле атабыз, башка кардарлардын дачы өз алдынча алдырган же болбосо мындай эми мындай начарларын алып атышат да, достор. Начар, арзан, мындай сапаты жок. Бирок ошол кытайлар бизге болсо ошону кымбат сатып ийип атат да, ушул элдергечи. Мен деле мисалы ушул системаны ушул кардар алган эле баага коюп бермекмин, бирок кепилдиги менен бермек болчумун да, достор. Анан аябай мындай сапаттуу система коймокпуз да бизчи. Азыр көрсөтөйүн сиздерге. Чубалгылардын көптүгүн мындай башаламан да. Ошондо биз деген Бөкөнбаев аймагына келдик, Ысык көл областы. Достор, мына бул жер жаңыдан өздөштүрүлүп келатыптыр. Анан момундай ушундай кашмар деген, мен кашмар деп айтса болот да бул жердечи. Муну кардар алыптыр Кытайдан, эч нерсе билбей элечи. Анан көп кишилер мына ушунча эле алып атат. Инверторлорду, аккумуляторлордучу мына бир аккумулятор жарактан чыгыптыр. Туура эмес кошуптур. Анан мына өзүңүздөр көргөндөй ушул конденсатору күйүп кетти, мына платасычы. БМС деп коет, Battery Management System деп жана мээси. Ушул литий железофосфат аккумулятордун мээсиндеги конденсатор ыргып кетип атат. Бул сасып кетти дейт да. Эмне кылыптыр дебейсиңерби? Могу панелдерди алып келип ушуга мындай түздөн түз кошуп салган да, туура эмес кошулган. Кытайлар айтыптыр, тияктан ушундай кошосуңар депчи. Анан ошо менен кошкон и бир аккумулятор жарактан чыгып калды. Ошол себептен ошондой болбош үчүн анан мындай түшүнүксүз, модели жок, мына ушулардын моделдери жок экен, эмне экенин билбейсиң да, китептери жок. Анан момундай каша да, кашмар. Биз коюп аткандар болсо мындай аккуратный эле жасалат да, мындай. Бир эле инвертор турат, бир эле аккумуляторлор турат. Ушундай аккуратно жасалат. Анан мону өзүңүздөр көрсөңүздөр эми бул эмне? Мындай аз бормор атат да ушул кардаргачы. Мына мунусу күйүп кетти, муну күчүш керек. Бул 5,5 киловаттан экен, өкө 11 киловаттка мына аккумулятор бар экен. Анан мына инвертордун каршысында түшүнүксүз дегенде эмне кылып жасаган муну? Кандай мына? Эки инвертор кошуп коюптур да ушуга. Биз бир эле инвертор коймокпуз. Автоматтар дагы ушундай мындай кандай десем, ашыкча жүк кылып салыптыр да. Ушуну баарын эле мындай эле бул жерге бир инвертор илинмек, бияка болсо щит илинмек. Ошондой жасап коймокпуз да өзүбүз эле. Эми азыр мунун конденсаторун пайт этип көрөлү деп атабыз. Болсо болду, болбосо жарабай калды. Платасын Кытайдан кайра гарантиясы менен алып келип жасайт. Ал болсо убакыт 40 күндөй кетет. Аны кайра кошуш керек, ошентип акча кете берет. И муну дагы мындайча айтканда $7,000 алдык деди. Кымбат эле алыптыр. Мен $8,500 ушул жерге чыкыйта коймокпуз да системанычы. Ошо достор, ушундай маселе болуп атат. Ошол себептен баягы өзүбүз арзан коебуз деп мындай электриктерди алып келип койсоңуздар, мына ушундай маселе көп болуп атат. Көп киши чалып атат азырчы. Ачыгын айтканда, мына көлгө учка тейден келдик. Эми муну азыр буюрса аккуратно чогултуп туруп, анан Бишкекти көздөй кетип калабыз. Мына тала үстүндө, тала шартында ушундай азыр плов жейли деп турабыз. Бул панелдер тизилген боюнча маселе жок да.
сонун четко сонун жасалыптыр. Тиги профилдери Кытайдан келиптир, градусу жакшы чыгыптыр. 39-40 градуста, негизи Кыргызстан аймагы 39-35тен 40 градуска чейин ушундай тыссы болот. Могул кыйгаштыкты наклон дегенде. Бул жагында маселе жок, аябай жакшы жасалыптыр. Бирок жанагы ички начинкасы эми айтпай эле коеюн да анычы. Биз андай нерсе койбойбуз. Биз сапаттуу коебуз. Телефон номерлерди бүт эле таштап атам. Видеолорду болсо ушундай кыска эле тартып атабыз. Таза көлдүн жээги экен да, бул жер сууга чөбүз. Могул жерде панорама бар экен, ошо панорамасына чыгабыз. Кардар болсо, кожоюн болсо азыр Бөкөнбаевка кетти. Тиги паяльник алып келейин депчи, анан тигинсин паять этип, эми жакшы кылып сапаттуу кылып жасап берип коелу деп атабыз да, ошо келгенге жарашачы. Эми баягы биз да кызмат акы алып атабыз да. Кызмат акы болсо ушундай жерлерге барып келген 50 000 сомдон башталат да негизичи. Биз барып, эгерде өзүңүздөр алып келсеңиздер, ошо 50 000 сомдон жогору кетет. Кошом деп калсаңыздар, чала берсеңиз болот. Ал өзүм алып келип деле коштурам десеңер чала берсеңер болот. 50 000 сомдон жогору алып кое беребиз. Бирок ушул жакынкы аймактарга да, эгерде түштүккө барсак, мисалы Ошко, Баткенге барып калсак, ал жерге эми өзүнчө индивидуалдуу сүйлөшөбүз.